Мен мугалим болуп иштегениме быйыл 2-жыл аяктап жатат. Университетте бүткөндөн кийин направление менен ушул мектепке бөлүнгөнмүн. Ушул жерде быйыл 2-жылымды аяктап жатам. Мен бул мектепте информатика предметин окутам 5-класстан 9-класска чейин. Кайсыл программаларды колдондук? Мисалы Zoom программасын колдондук, WhatsApp, Telegram, кээде болуп жатты Instagramдан да түз эфирлерге чыгып окуучулар менен байланышып жаттык. Zoom программасында бир аз кыйынчылыктар болуп жатты. Бул жерде кичинекей класста окуучулар программага кошула албай, ошол убактарда биз WhatsApp приложениясын колдонуп жаттык. Ал жерде аудио запистер менен бири-бирибиз менен байланышып жаттык. Кыйынчылыктар мисалы жакыр үй-бүлөлөрдө байланышка чыгуу мүмкүнчүлүгү жок болду да, телефону жок, телефон болсо дагы интернети жок болуп, бирок ошол мезгилде Мегаком, Билайн, О компанияларынан бекер сим-карталар, интернет туташылган ошол мүмкүнчүлүктөрдү берип жатты да. Ошол учурда деле эгерде бир окуучум байланышка чыкпай калса, мугалим кадимкидей кабатыр болот экен да. Бул окуучум эмнеге окууга катышпай жатат депчи. Карантин убагында биз жаңы билимдерге ээ болдук. Мугалимдер сабак даярдаганды үйрөндүк. Мисалы, өзүбүз съемка кылып, өзүбүз сабагыбызды тартып, аны монтаждап, үн коштоп, YouTube'га жүктөп, ал ссылкаларды окуучулар менен бөлүшүп, мурунку убакта биз окуучулар менен жүзмө-жүз көрүшүп сабак өтсөк, карантин маалында бардыгы электрондук түрдө болуп калды десек болот да. Интернет аркылуу эле биз ссылкаларды жөнөтүп, алар бизге тапшырмаларын жөнөтүп, анан дагы өзгөчөлүгү бул карантин маалында күн-түн дебей иштеп жаттык да. Мисалы, биз мектепке эртең менен 8-де келип, 12-де кетебиз же 4-тө кеткенден үйгө барганда жумуш токтойт. Ал эми карантин маалында андай болгон жок да. Эртең менен 8-де интернет жандырасың, тапшырмалар келет, ошентип түнкү саат 2-3кө чейин тапшырмаларды текшерип, бааларын коюп аттык окуучуларга.